Bul tasma bugün 2023 yılın 8 noyabrında tartıldı. Özgün Memleketlik Tarihi Madani Muzey Koruğunun tündük tarafında arkeologiyalıq kazı işleri жүрgülüp жатқан жерden tavılgan bağlı materiallar muzey ençisine ötkörülüp berilet degen ilgeri ümit var. Her bir tavılgan tarih esteligine ayar mamile kılıp ötkünden kalgan eskertkiç belgilerdi gelecek muğundarga ötkörüp berүү arkeologiyanın jugun kötörgöndördün moynundağı parzı ekendigin unutbaşı zarıl. Askat Mırza, mına oçaktardı saqtap kalуу мүмкүнчүлүгү жок беле? Силер эми археолог катары өзгөрдү. Бул жерде реставраторлор менен негизи кеңеш керек. Топурактын анан эми талкыратып атасыңар. Кеңеш менен бир эме чечим кабыл албайсыңар. Аракет кылып атабыз, аракет кылгандан талкаланганда ошо реставраторлор менен муну эми баягы тарых да бул. Туурабы? Могул жерлерден 147 тылган. Мына могул жерлерде мына дагы жаңы чыккан адамдын сөөгү 137 деген. Мына бул жерде дагы адамдын сөөгү 128, 138, 137, 132 деп алган. Мына дагы. Салам алейкум жигиттер, майраңдар мен. Бул жерде бир имарат немеси бар окшойт, а? Сөөгү окшойт, а? Мына жерде сөк чыгып турат, а, баш. Мында да буттардын сөктөрүшүн. Albatta biz arkeolog emesmiz. Oşonduktan kaysi bir nersege toğra emes anıktama verip koyuşuğuz mümkün. Eti kızarıp durgan yer. Karapa bışır üçün meştiğin orada olgun. Yani bundan aş varsa 10 metre, bolası 7-8 metre arada bizden bunlara Kum değil mi? Öz ordunda ele turgan. Öz ordunda ele. Oradan bile. bundan kurgatılıp bul jakanın kumдар emes mi? Bu çoğun bolot bayt. Gel jaka mınçabı geçinekey. Balkim bul jerde uşunu kurgata turganda emeler bolgun mu? Болушу ыктымал. Тегерек четин казып немесе көрүнөт да. Бул жагын кумдар көрдүңөр, чоң жакта бышылык. Промышленный болчу. Болгонда тегерек четти. Бул жак музейдин ичиндеби, бул азыркы милициянын ичиндеби азыр айтыштагы бирок болгон тегерек четинде. Ушул цех, э? Ооба, азыркы күнгө чейин эле бул жергиликтүү тургундар казып атпайбы? Үйлөрүнү казганда кум уралары ошол кирпичтер чыгып атат деген ошол да. Yer aldığında kalıp ketkendeyin bu kança bu. Bunu hazır kaç alınır emez? Karakanit doğruna tamam. Karakanit doğruna. Jogoruluklar işte Karasoy gettim уже orta o jogor jaktara. O jakta ошо орустардын манисалары Саски империяда ошо. Мына олардан ушул жерин чыкты да, азыр? Ооба, бул азыркы богу орто жолдон арык өтүп аткан болчу да богу жан. Арык азыр арыктан чыккандар да богу. Бул наркы жагынан келип көрсөңөр богу союнда тети кара болуп турат. Ошондой болуп сой болуп. Тети турап чыгып аткан жер эмне? Ал уже сой удеки бул. Бул кара болсо илби бул кийинчирээк ошо жол катары үстүнө таштап туруп эле жол катары колдонуп келе берген. Азыр деле бул асфальтты көрүп атпайсыңарбы? Асфальттын алдында көрдүңөр бул мостовой совет учурунда таш. Ошонун үстүнө бир кум топурак төгүлүп туруп, Bir 40 сантиметр ылдый жагын тургандарбы? Анан бул көрдүңүз, союнда эле асфальттын 2-3 асфальт кетип атат. Асфальттын үстүнө эле жолдун үстүнө эле бир топурак кум таштап туруп эле кайра жол сала берген. Анткени казган үстүнө катар менен кете берген.
Mına hurmatly zamандаштар, bu жерде dagы bir табылган. Мындай кум чыгып атат. Эми бул чоң көзөй деп айтсак болот да муну, Кум деген эми Кум деп коет эми. бул эми жалпы илимий термин да, кум деген. Буларга эмне сакталган? Бул жакта ар кайсы түрлүү эми орто кылымдын бул халатиндин ролун ойногондо бул жакта буудайдан баштап султандыкка чейин бүт нерселердин баары сакталган. Бул сактаганын мөөнөтү да жылдарга чейин сактап жүрө берген. Бул жалгыз гана Орто Азияда эле эмес бул. Батыш Европа болу, Восточный Европага жактарында аймактардан ушундай чоң. Азыр тетиги балдар тигинде чыгып атканда сындырып алышпайбы? Көрүңөрү тегерек чекин алып туруп, фото фиксация кылып туруп, анан түү жагын алып алабыз да, муну чыгарып алабыз. Турар анчалык эметпей эле койсоң, ал жагы. Чек чагын эле түздөп койсо болду. Аны аларда Бул болжол менен канча килограммдык? өзүбү кум өзү болжол менен 20-30 килограммдай болот да, бирок ичинде топурак толуп калган байланыштуу азыр. 60 килограммга чейин кетип калат. Керек да бул. Топурак толуп калгандарын алып. Муну ошол топурагын палеоботаника деп коет. Ошол ичин топурагын алып туруп, ошол суудан тазалап туруп көрөбүз да, ошол данектер, эмне данектер болгон, эмнелер колдонгон, ошонун адистер бар. Адистер аларга беребиз, алар бизге жыйынтыгын берет. Бул ушул өрөөндө, өлгөн өрөөндө эмнени өндүргөнү, ушул эмнени сактаганын баарын айтып. Шун менен дандарынан азыркыда ичинде ошо палеоботаника кылабыз деп атпайлыбы? Ичин тазалап суу менен ошолорду өткөргөндөн данектер чыгыш керек да. Азыр тиги азыр толук талкаланып алынабы? Ал негизи алабы деген үмүт бар анан бирок азырынча Толук тура турган болду? Бектурак ал неметпей эле алдыңда бойдон эле. Тиги баланы этаттан ал десең, ар жагы чыгып атат. Балдарына алып кой. Чынында эле көрүңөр кызык. Ар көбү деле өткөдө айтып атпайсыңар силер. Түшүнгөнүмүз кийинчерээк эстейт, анан ушундай өзү тарыхты колу менен тийип казган экен, ошо кийинчерээк өзүңүздө өткөдө айтыңыз эле азыр. Шуну эле кийинчерээк түшүнөт да, ошо сиз айткандай. Тетиги ортолуктагы адамдардын сөөгү чыгып аткан жерде атардыңыз. Аларды Дагы мына ортолуктунда казып жүргөн адамдардын сөөгү чыгып аткан экен. жок, тигил жактар аларды биз алып кетип атабыз го. Ал антропологдор да берет. Антрополог жок бизде азыр burada. Кыргызстанда тилекке каршы антропологдор өзүбүздө жок. Азыр эми ким изилдейт муну? Антропологдор азыр бизде, мисалы үчүн, биздин бир кызыбыз окуп атат Москвада, аспирантурада. Жок, мына биздин жакынкы коңшуларга көрсөтсө болобу? Жок, Кыргызстанга келип ошо кеткен антропологдор бар да, биз ошо кызматташканчы, ошо Россиядан келген, чет өлкөдөн, Япония менен келгендер, ошолорго кайрылабыз да биз. Өзүбүздөн жок болгонун себептен ошолорго кайрылганга туура келет. Муну антропологдор ордунан жылдырбай туруп текшерткен оң болобучу? Жок. Анын мисалы үчүн антропологдорду ордунан аларды ошого сүрөтү, эң негизги сүрөтүн алып алыш керек. Анан бул жактан алып лабораторный условия деп коет. Лабораторный условиядан ошол жактардан анализдерди микроскоптор менен текшерип, ошол жактардан өзүнүн балалар менен колдонуп алат. Бул баланын баары антропологдордун көбү лабораториядан иштейт. Бүт бизде гана эле эмес, жок. Дүйнө жүзүндө практика ошондой өтөт да. Топурак менен чогуласыңар же? Жок, азыр ичиндеги топурагын тазалап алабыз. Тазалап, аны пакетке салып туруп, ошол жазып алабыз, кайсы жактан эмне кымдан чыккан, анан бул пакетти өзүнчө бар, ошол неме суудан өткөрүп туруп, прошивка кылабыз, тазалап. Ал суудан тазалап туруп, берки ичинен ошол андарды неме кылабыз. Таканака. Ал жакты неме кылбагыла. Тетиги жеринде бир нерсе чыгам. Кайсы жак?
Oturgan 4,5'ta. Yok, al жактан шыққан емес. Жөн эле секиди ал жерде. Казганда ошол жагынан белки сыртковый кирпичтери белки пластикка кеткен болчу. Бышыллаган кирпич болчу белки жагынан. Ошол менен калган болчу. Муну баягы өткөндө сен бир жакшы эмне айтып аттың. Муну жалпы үстүнө марле коюп, аны ушундай кылып туруп алыш керек депчи. Негизи ошол алгандар муну реставрациядан практика бизде жок да. Муну 20 сааттык практикалар көргөн боюнча бул химикаттар, атайын химикаттар болот. Ошол ошого окшош. Аларды кылганга жараша, анын баары ошо бизде андай химикаттар жок. Бизде ошо алганга аларды колдонобуз да. Аларды ошо алып келгенде алганга чын айтып кетсек, көбүрөөк неме керек да. Опыт. Реставрацияларды. Себеби азыр мындай практикада сакталып калган эме жок кесе да. Ооба. Кыргызстандын канча музейинде канчасын эме жүрөбүз? Бирок эми эмнеси жакшы, азыркы заман моделдерин алып атпайбы, жана айтып атпайбы, белки реконструкция кылып берчи. Бул өзүнүн кандай турганы боюнча ошо метрдин канча бийик, ошонун баарын өзүбүз 3D модель алганга үлгөрдүк да жазады. Анан ошонун натыйжасында реконструкция кылса болот. Жана айтып атканда ошол болсун да, эгер болбой калса реконструкцияны кылып койсо деле, азыркы көп музейлерде реконструкция деп өзүнчө жазып койгону бар. Ошол бойдон эле ала берет. Бирок баары оригинал дейм, оригинал баары болот. Бирок оригиналдын айырмасы эми аны өзүңүз деле билесиңер канчалык баалуулук. Бирок кээде ушундай болуп калат экен. Оригиналын сактай албай калган мүмкүнчүлүк болсо, ошо реконструкцияны жасап туруп, ал деле ошо реконструкция деп элге түшүнүктүү болуп, эл көргөндөй болупчу. Себеби биз бүгүнкү күндө мына Манас деген тарыхый личность болгон, эпикалык каарман болгон деп бүгүнкү күнгө чейин талаш келип койчу. Ошол эле мезгилде Барсбектен бир ташка алып атат, ал тарыхый личность катары алып атат. Ооба. Азыр муну деле биз мындай реконструкция кылсак, балки муну оюнан чыгарып койду дегенде эле элде түшүнүп болушу мүмкүн да. Ошого бек реконструкцияга да эмнеси? Ал жактан бит ошо фото көрүү катары менен келинип берилет да. Жанында ол болуш керек да. Кандай эмне болсо жагылган өзүнүн жагында. Бул калдыктарын деле кыркып чыгарып албайлыбы? Бул кыркканга болбойт, анткени бул упура атпайбы? Илимдин антропология жана башка бутактары боюнча адис жок болушу мүмкүн. А бирок эл аралык деңгээлде жүргүзүлүп жаткан казуу ишинде бул шылтоо болбош керек деген өз пикирибиз бар. Таптакыр талкалап салбай кеңешүү үчүн жок дегенде ушул жерден табылган 3 карапа идиштерин бышыруучу откананын бирөөсүн чала чарпыт бузулган абалында болсо да кармап турган археолог адистерге рахмат. Муну сактоо эң биринчи музей үчүн же болбосо Маданият министрлиги үчүн эмес, кыргыз археология илимине керектигин, орто кылымдан калган табериктердин тагдырын ойлоо, бүгүнкү казуу иштери менен алектенип жүргөн адистердин жоопкерчилигинде экендигин унутпай, демилгени колго алуусу зарыл.